өтürü men üçün delе aябай kıyın. Arimdi görgönde baldarım atalaşıp. Kedi atasını kütüşüp. Atam geletti, az bulardı gönçü. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, сиздер менен кайрадан Ал Жардам кайрымдуулук фонду. Мына биздин фонд түптөлгөндөн бери ар бир кыргыздын энеси биздин да энебиз деген чакырык менен келебиз. Мына бүгүн дагы жашоонун оор сыноолоруна дуушар болгон энекебиздин жанына келдик. Андай эмес ушул энебиздин жашоосу менен чогуу таанышып көрсөк. Ассаламу алейкум, эне жакшысызбы? Жашооңуз жөнүндө жана өзүңүз жөнүндө кыскача тааныштырып өтсөңүз сураганчы. Özüm atım Gülsana Ostabiyeva. Endi şu bir жарым жыл болду жолдошумдун каза болгонуна. Кыйынчылык күндөрдү өткөргөнү келатам, бирок мен эң оор күндөрүм балдарым менен келип квартирама кыйналып калам. Мен балдарымды бере турган жер жок болуп калат, эле жок. Жумушка балдарымды эшитип барып иштеп калам. Анан азыр ошондо күйөөңүз жок, а? Жолдошум жок, жолдошум каза болду, 1,5 жыл болду. Жолдошуңуз каза, эмне болуп каза болду жолдошуңуз? Ошо жолдошум киши болуп каза болду. Ага деле чуркап эч ким деле мындай эме болгон киши болгон жок. Өзү канча балаңыз бар ошол жөнүндө? Менин ошо 3 балам. 3 балаңыз, э? 3 эркек, бул 5 жашта, бул 3 жашта, бул 2 жашта, 2,5 жаш болду. Күйөөңүзгө балдарыңызга пособие аласызбы мамлекеттен? Пособие жагы? Пособие эчтеке жок, албайм. Буларга деле азыр ушу документтерин даярдаганга кайын журтум документте ошо атасынын өлгөн тууралуу кагазын бербей жатышат. Кагазын бербей коюшту. Неге бербейт? Белгисиз. Неге себеп деле белгисиз, эмне себептен бербей аткандары деле ошо эмне себептен экендигин кайын журт өзү сизге жардам береби? Сизге жардам берет? Кайын журтумдан эч кимден, кайын журттун эч жагынан жардам. Кабар алып деле койбойт. Сурабайт дагы, эчтеке кылышпайт дагы, эчтеке балдар жөнүндө дагы эчтеке мындай эмне болуп атат. Мен 1,5 жыл болду, бир да кайын журттан басып келип, балдарың кандай, балдар эмне ичип атат, балдар эмне кылып атат деп эч ким эч. Демек сиз өзүңүз күрөшүп жашооңуз сыноолор менен ушул жолго келдиңиз 1,5 жылдан бери. 1,5 жылдан бери өзүм эле сынап, өзүмдүн күчүмдү сынап эле жашап келатам. Жана мен бул жердин хазайыны менен сүйлөшкөндө айтты, квартираны 2-3 айдан бери акчасын деле төлөйлүк деп айтты. Ошол эмне себеп болуп жатат буга? Кандай кылып атат жашооңуз, кандай өтүп жатат өзү негизи? Ошол жумуштарым кичине. Өзү кандай кесибиңиз бар? Өзүм швея менен эле иштейм, швеяда эле. Мен болгон кесибим ошол швея. Эмне себептен ошо балдарын 2-3 айдан бери квартира акчасын бере албагам. Балдарымды бактыра турган киши жок, жумушка чыга албай калам. Демек балдар менен жумушка барып кыйналасыз, э? Балдар менен жумушума барып кыйналам, ошо ооруп калам, кээде буларды алып барам жумушума. Алып барып саңбайт, жумуштан суук, эшикке чыгып ойношот, анан каралбай калат, мен кечке жумуш менен элек болом. Ошо мен ушуларды багыш үчүн эле ар кандай аракеттерди кылып эле өзүмдүн немди кылып эле келатам. Аябай эле кыйналып атам чындыгында эле. Азыр эч ким бул малга чейин башка фонддорго кайрылып көрдүңүз беле? Бул малга чейин бир фондко кайрылып көргөм, бирок ал фонд деген биз инвалидтерге дейт. Анан инвалидтерге дегенден Кудайга шүгүр азыр 6 сануу саноо, ошон үчүн мен эч жака кайрылган жокмун. Бирок азыркы жашоо бир жолу кайрылдым да ошол. Ушул малга чейин кыйлансаңыз да чыдап, бирок азыркы учур сизге бир топ кыйын болуп кетти, э? Жумушка деле чыга албай жатасыз. Жумушка чыга албайм, ушу балдарды алып чыга албайм. Жумушума деле чыксам, эмне балдар менен чыга албайм. Аябай эле кыйналып кеттим. Жалгыз өзүм күрөшүп, ушу турмуштун оорун өзүмө жалгыз жеңсем деп деле ойлогом, анан жалгыздын иши жалгыз келип барып. Ошон үчүн ушу кээде элдерден жардам сурап деле сурагандан да уяласың. Мен 6 сануу саман болсо, иштегенге баары күчүбүз бар болсо деп ошондон намыстанам. Сен албетте кайгырбаңыз эже. Кыргыздын эр азамат уул кыздары сизге колдоо көргөзөт деген ойдобуз. Кудайым дагы сыноосун бийлегин сыноолорго ороп берет экен. Иншаллах баары жакшы болот. Азыр элден кандай жардам күтөт элеңиз? Эмне жардам керек сизге азыркы муктаж болуп жатканыңыз?
Мен де күнделим, не айтып элем. Ошо үйгө швейный машинка алып, айырылып машинка алып алсам, үйдөн эле иштеп, дагы деле болсо мындай көз каранды болбой жашагым келет өзүм менен өзүмчү мындай. Мен билбейм, аябай эле намыстанам да мындай эме кылганда, эч бирөөдөн сурап жашагандан аябай эле намыстанам. Бирок жашоо сыноолору Жашоонун ушу сыноолору аябай эле кыйнап койду мени. Баардыгына деле туруштук бергенге аракет кылам, бирок аял киши. жалгыздын иши жалгыз болуп калат. Урматтуу туугандар, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат, ушундай маанидеги аят бар. Элдер, инсандар кабырга коюлгандан соң, я Рабби, мени чыгар, тирилт дейт экен. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде алар мени чыгарсаң, мен кабырдан тирилип чыксам гана мен сенин жолуңда садака кылам дейт экен. Биринчи айткан сөзү садака болор экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ким ушундай жетим жесир аялдарга жардам берсе, анда алар күндүзү менен орзо кармап жихадта жүрүп, түнү менен намаз окуп, ибадат кылып чыккандын сообуна ээ болот дейт. Келиңиздер туугандар, мына ушундай жакшы мүмкүнчүлүктөн, шанстан пайдаланып калайлык туугандар. Мурда садака, зекет берүү үчүн ушундай өзүбүз кадам менен басып, издеп табыш керек болсо, азыркы бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, олтурган жерибизден турбай гана ушул жакшылык иштерди аткарып койсок болот. Келиңиздер туугандар, бизде кээде инсандар айтат, аялдар айтат, мен съемкага чыккан уялам деп, бирок мен ойлоп калам, ушул кону комшунун жанында уялам дейт. Ошол кону комшу уялбаш керекпи деп ойлоп калам мен. Ушул кабар албай жүргөндөн, кайын журт ушунда бүт баары биз мусулмандар уялып жүрүшүбүз керек негизи, кабар албай жүргөнүбүздөн. Мен сиздерге жакшылык каалайм, дайыма ден соолукта, дин, эл, жер үчүн дайыма ден соолукта болуңуздар. Ассаламу алейкум.